эмгек жана социалдык өнүктүрүү. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын каржы министринин орун басары, борбордук казыналыктын директору Амандыков Марлен Ленарович ушул эсепке түшкөн акча каражаттар жана айлык акылар боюнча маалымат берет. Бизди түз эфирден ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлордон, ошондой эле радиолордон Кыргыз радиосу, 1 радио, Миңка ЛФМ, ЛФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В пресс-центре республиканского штаба заместитель министра финансов Кыргызской Республики, директор Центрального казначейства Кыргызской Республики Амандыков Марлен Ленарович. Вы можете нас в прямом эфире видеть, смотреть через YouTube-канал ГТРК ЛТР, Ала-Тоо 24 на телеканалах Ала-Тоо 24, КТРК, Пирамида, 5 канал, областные телекомпании и медиацентры. Также через радио 1 радио, Кыргыз радиосу, Миңка ЛФМ, ЛФМ и через Facebook, через страницы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Марлен Ленарович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө жана атайын депозиттик счетко азыркы маалга 116 миллион 808 миң 450 миң сом бардыгы түштү. Анын ичинен комиссиянын чечими менен 38 миллион 559 миң 300 миң сом бул медициналык кызматкерлерге кошумча каражаттар болуп бөлүнгөн. Азыркы бүгүнкү күнгө 1 миллион 945 миллион бул кассалык чыгым болду. Экинчи депозиттик эсепке бул эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине ачылган. Азыркы маалга 7 миллион 839 миллион түштү. Анын ичинен комиссиянын чечими менен 4 миллион 379 миң 996 сом бөлүндү. Анын ичинен бул Бишкек шаарынын мэриясына бөлүндү жана Чүй областынын полномочный представитель правительствого бөлүндү. Бул маалыматты финансы министрлигинин сайтынан алса болот жана атайын ошо ачылган Help COVID деген порталында толук маалымат бар. Канча түшкөн, кимден канча, кайсыл убакта которулган каражаттар жана кайсы чечимдер менен кимге бөлүнгөн. Маалыматтар толугу менен ошо Help COVID деген порталдан алса болот. Айлык акылар боюнча. Бүгүнкү күндө казыналык система толук штатында иштеп жатат. Бүт пландаштырылган бул айлык акылар жана пособиялер жана социалдык фонддун бюджетине берилген трансферттер толугу менен каражаттанат. Бүгүнкү күндө апрель айынын ичинде 2 миллиард 700 миллион сом бөлүндү. Анын ичинен 1 миллиард бул социалдык фондко жана 609 миллион сом бул жана социалдык пособияларга бүгүнкү күндө бөлүнгөн. Апрелге пландаштырылган бардык социалдык чыгымдардын бардыгы толугу менен камсызданат, өз убагында каражаттандырат. Добрый день, уважаемые кыргызстанцы. На сегодняшний день, на данный момент, на депозитный счет Министерства здравоохранения, который был открыт именно для аккумулирования всех благотворительных средств, направленных на борьбу с коронавирусом, поступило 116 миллионов 808 тысяч 450 сомов.
В соответствии решением комиссии принято решение о выделении 38 миллионов 559 тысяч 300 сомов. Это для выплаты доплат медицинским работникам, задействованных в эпидемиологических районах. Из них 1 945 797 на сегодняшний день уже эти деньги перечислены. На второй депозитный счет, открытый для Министерства труда и социального развития, специально для обеспечения уязвимых слоев населения продуктами первой необходимости, поступило 7 миллионов 839 тысяч 105 сомов. Из них принято решение комиссии о выделении средств 4 миллионов 379 тысяч 996 сомов для мэрии города Бишкек и для полномочного представителя правительства по Чуйской области. На данный момент эти средства уже перечислены указанным органам местного самоуправления и Чуйскому представительству. Чоң рахмат, Марлен Элинарович. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда борбордук казынанын директору, Кыргыз Республикасынын каржы министринин орун басары Амандыков Марлен Элинарович болду. Бүгүнкү түз эфирде силер КТРК Алато 24 Пирамида 5 канал, облустук телекомпаниялар жана медиа борборлордон 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ радиолорунан, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радионун баракчаларынан көрүп калдыңыздар. Чоң рахмат.